Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Валентина Шевченко Грасса менен болчу 3-чү беттешти Кыргызстанда өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко Алекса Грасса менен боло турган 3-чү беттешти Кыргызстанда өткөрүүнү сунуштады. Эскерте кетсек, кыргызстандык жана мексикалык спортчулардын реванш беттеши өткөн демалышта өтүп, тең эсеп менен аяктаган. Бул Грассага чемпиондук курун сактап калууга мүмкүнчүлүк берди. Беттештен кийин Шевченко дароо эле UFC калыстары акыркы чечимди басым алдында кабыл алганын билдирген. Бул күнү Мексика көз карандысыздык күнүн белгилеп жаткандыктан беттешти көрүүгө абдан көп күйөрман чогулган. 3-чү беттеште Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө өткөрүү акыйкат болмок. Кыргызстандыктар да, өлкө бийлиги да муну колдомок. Менин беттештеримди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн атайын учуп келип көргөндөр болгон, мага колдоо көрсөтүшкөн. Өлкө президенти Садыр Жапаров да ММА менен тааныш, мен үчүн анын колдоосу абдан маанилүү, деди мушкер кыз ММА Hour телеканалына берген маегинде. Шевченко Грассадан ушул жылдын мартында жеңилип калган. Раундтар боюнча жеңип келе жатып, 4-чү бөлүктө Грасса муун тыкмасы менен утуп кеткен. Бул Шевченконун 2017 жылдан берки алгачкы жеңилүүсү эле. Беттештен кийин дароо реванш талап кылган. Манас аэропорту жакында дагы 2 учак сатып алат. Манас аэропорту жакынкы убакта ички рейстер үчүн дагы 2 учак сатып алат. Бул туурасында Манас ачык акционердик коомунун башкы башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов билдирди. Ал жаңы алына турган самолеттор Канаданын 80 адамга ылайыкталган Bombardier Dash 8-400 үлгүсүндө боло тургандыгын айтты. Бир учактын баасы $6 миллион турат. Эсиңиздерге салсак, өткөн аптада Манас аэропорту алгачкы ирет өз каражатына 2 учак сатып алган. Алар 2024 жылдын май айында Кыргызстанга жеткирилет. Куралдуу жаңжалда бутунан ажыраган чыгарачыга Бишкектен 3 бөлмөлүү батир берилди. Бүгүн 19 сентябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чыгарасындагы атышуу учурунда жаракат алган чыгарачы Дастан Шарипов менен жолукту. Атайын кызматтан билдиришкендей, жолугушууда Ташиев Дастан Шариповго Бишкек шаарынан 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Мындан сырткары ал согуштук аракеттерди эрдикти жана духту көрсөткөн уулду тарбиялап өстүргөн Дастан Шариповдун ата-энесине терең ыраазычылык билдирип, чыгарачынын эрдиги өсүп келе жаткан жаш муундарга үлгү экендигин белгиледи. Ошондой эле УКМК башчысы согуштук аракеттерге катышкан баатырлардын эмгегин мамлекет эч качан унутпай турганын кошумчалаган. Белгилей кетсек, 2022 жылдын 16 сентябрында мамлекеттик чегаранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги атышуу учурунда Дастан Шариповь минометтун жарылуусунан жаракат алып, оң бутунан тизесинен ылдый жагынан айрылган. Ошондой эле сол бутунан күйүк алып, денесинен темирдин майда сыныктары алынган. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. 3-чү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро цвет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенти туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп-жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Барыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып,
пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди аласыздар туугандар. Баарыңыздарга. Самидинов аймактардагы аэропортторду оңдоп түзөө иштери тууралуу айтып берди. Бүгүн 19 сентябрда кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Манас эл аралык аэропорту АК башкармалыгынын башчысы Манасбек Самидинов Кыргызстандын аймактарындагы аэропорттору оңдоп түзөө иштери жөнүндө айтып берди. Анын айтымында президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен өткөн жылы Казарман, Нарын, Гербен, Талас аэропортторунда оңдоп түзөө, ал эми Каракол жана Тамчыда жаңы аэровокзал куруу иштери башталган. Караколдо учуу-конуу тилкеси 3800 метрге чейин узартып, жаңы аэровокзал куруп жатабыз. Ал саатына 250 адамды өткөрүүгө жөндөмдүү 8000 чарчы метрге жакын аянтты түзөт. Тамчы аэропортунун өткөрүү жөндөмдүүлүгү саатына 100 адамды түзүп келсе, эми биз 18000 чарчы метрлик аэропорттун жаңы терминалын курууну чечтик. Анда саатына 450 адам өткөрүүгө болот, деди Самидинов. Ал Баткендеги аэропорттун учуу-конуу тилкесинде оңдоп түзөө иштери аяктап калганын, ал эми ноябрь-декабрь айларында түнкү убактадагы учактарды кабыл алууга боло турган жарыктарды орнотуу пландалып жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров Ирандын президенти Эбрахим Раиси менен жолуктуу эмне талкууланды. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан буунун башкы ассамблеясынын 78-чи сессиясын алканда Ирандын президенти Сейет Эбрахим Раиси менен жолугушту. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташтыктын саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү артыкчылыктуу багыттарын талкуулашкан. УКМК аю ээлик кылган 4,1 гектар жер мамлекетке өткөнүн билдирди. Мурдагы Кыргыз Камволдук Нооту комбинатынын жеке колго мыйзамсыз өтүп кеткен 4,1 гектар жери жана мүлкү мамлекетке өткөрүлүп берилгенин 19 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Аю холдингинин негиздөөчүсү Шаршенбек Абдикеримовдун адамдары ККН Bitexi Company деп кайра каттагандан кийин комбинатка таандык жер тилкесине ээлик кылуу укугун алышкан. Тергөөнүн жыйынтыгынын жана алынган далилдердин негизинде ККНын мүлкү 4,1 гектар жер тилкеси менен мамлекетке кайтарылды деп билдирди атайын кызмат. УКМКнын маалыматына караганда 1997-жылы ККНК Жапония өкмөтүнөн жана Германиянын KfW банкынан 2 техникалык насыят жабдык алынган. Бул үчүн кредитор катары Каржы министрлиги комбинат менен 916 Deutsche Mark жана 5 миллиондон ашуун акчага карыздык милдеттенме түзгөн. 2014-жылы Абдикеримовдун адамдары ККНын жана Токмактогу Касиет ишканасынын акцияларынын контролдук пакетине ээ болушканы, ал эми 2015-жылы Кыргыз Камволдук Нооту комбинатынын Каржы министрлигинин каржылык насыя фондуна мурдагы комбинаттын аймагындагы технологиялык жабдыкты жана жер аянтынан 4,1 гектар жилкесин күрөө катары бергени. Натыйжада 2016-жылы ККНК менен Касиет насыя келишимин жана күрөөгө коюлган мүлктү ККНКдан Касиетке өткөрүүнү өтүнүп өкмөткө кайрылганы маалымдалган. Өкмөттүн 2016-жылдын 8-июлундагы токтомуна ылайык ККНКнын 1997-жылдагы насыялар боюнча карыздык милдеттенмесине байланыштуу карызы мамлекетке башка күрөөлүк камсыздоо менен жалпы суммасы 519 миллион сомго Касиетке өткөрүлүп берилип, ККНКнын мүлкүнөн бардык чектөөлөр алынып салынган деп билдирди УКМК. 7-сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту аюунун негиздөөчүсү учурда чет мамлекетте жүргөнү айтылган ишкер Шаршенбек Абдикеримовду сыртынан камакка алган. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Улуттук Олимпиада комитетинин экс-президенти Абдикеримовго кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси негизинде айып тагылган. Ал өзү соңку окуялар тууралуу комментарий Салам достор, эгерде простатит болгонуңуздарды билбей жатсаңыздар, акырын эле могул жерлерди базып көрүңүздөр. Эгерде ушундай бир реакция кылып, колдорун шилтеп, оорусууну пайда болса, анда простатиттин белгилери. Бир белгиси ушул. Ошого чакшыр дарысын ичсеңиздер жакшы жардам берет. Бул циститтерге, аялдуу кишилердин циститине да жакшы жардам берет. 2-3 күндө керек болсо 2-3 ичкенде дагы сразу результат бергендер бизде болуп атат. Мамлекеттик символдарды туура эмес колдонгондорго чара көрүү сунушталды. Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде мамлекеттик герб жана тууну туура эмес жасап колдонгондорго чара көрүү боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Баяндамачы экономика жана коммерция министринин орун басары Чыңгыз Макешевдин айтымында герб жана тууну стандартка ылайык эмес жасап жаткан жеке адамдарга 3000 сом, ишканаларга 13000 сом айып пул салуу сунушталды. Депутат Мейкинбек Абдалиев мамлекеттик символдарды байпак, ич кийимдерге басууга тыюу салуу керек деп пикирин билдирди. Эгемен өлкөнүн негизги символдору болгон мамлекеттик туу 1992-жылы 3-мартта, герб 1994-жылы 14-январда Жогорку Кеңештин токтому менен кабыл алынган. Туу жана герб атайын мамлекет бекиткен стандарт менен жасалышы керек.
Дүйнө чемпионаты эркин күрөш боюнча балбандар бир коло жеңип Олимпиадага жолдомо ала алган жок. Сербияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында эркин күрөш боюнча мелдештер жыйынтыкталды. Эркин күрөш боюнча мелдеш 16-сентябрда башталып 18-сентябрда акыркы беттештер болуп өттү. Бул мелдешке Кыргызстандан 7 спортчу барган. Алардын ичинен 5 салмак боюнча балбандар олимпиадалык салмакка күрөшүп, Олимпиадага жолдомо алуу үчүн күч сынашкан. Олимпиадалык салмакта күрөшкөн Аял Лазарев 125 кг, Алмаз Мамбеков 57 кг, Икрамжан Хаджмуратов 65 кг, Арсалан Будажапов 74 кг Олимпиадага жолдомо ала албады. Ал эми 86 салмакта Нарбек Изабеков жаракатынан улам мелдешке катыша алган жок. Олимпиадага лицензия дүйнө чемпионатындагы 5 мыкты балбанга берилет. Биринчи, экинчи орунду алгандар жана коло байгеге таттыган 2 балбан жолдомо алат. Ошондой эле коло үчүн таймашта утулган 2 балбан 5-чи лицензия үчүн өзүнчө беттеш өткөрөт. Бул мелдеште эркин күрөш боюнча жалгыз байга алган Тайырбек Жумашбек уулу 61 кг болду. Ал коло медаль тагынды. 70 кг салмакта Эрназар Акматалиев коло үчүн күрөшүп атаандашына жеңилип калды. Бул 2 балбан күрөшкөн салмак олимпиадалык болуп саналбайт. Эми эркин күрөш боюнча балбандарга келерки жылы Бишкекте өтө турган азиялык жана андан кийин Туркияда боло турган дүйнөлүк лицензиялык мелдеште Париждеги олимпиадага жолдомо алууга мүмкүндүк бар. Сербиядагы дүйнө чемпионаты 2016-сентябрда башталган. Сербиядагы дүйнө чемпионаты 16-сентябрда башталган. Ал 24-сентябрда жыйынтыкталат. Кыргыз-казак чек арасында 300 жылкы жана 95 бодомал жайылып жүргөн ээлери айып пул төлөштү. 14-сентябрда Кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесинде Түп район Каркыра жергесинен чек арачылар жылкылардын жана бодомалдын үйүрү Кыргыз-казак чек ара сызыгына жакын аймакта жайылып жүргөндүгүн аныкташкан. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Кароосуз калган 300 баш жылкы жана 95 ири мүйүздүү мал чек ара сызыгына жакын аймакта жайылып жүргөн УКМКнын Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынын чек арачылары малдын ээлерин аныктоо үчүн иш-чараларды жүргүзүшүп, мал ээлери чек ара режимин бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчиликке тартышкан. Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 429 биринчи пунктуна ылайык чек ара режимин бузгандар айып пул төлөшкөн. Сүйүнчү Бишкекте 3 ул төрөлдү. Бишкек шаарынын перинаталдык борборунда 15-сентябрда Бишкек шаарынын Октябрь районунун 34 жаштагы тургуну Кесарева жолу менен кош бойлуулуктун 36 жумасында 3 ул төрөдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Бул анын 5-чи төрөтү. Наристелери 3 кг 300 г, 3 кг 660 г, 3 кг 445 г салмакта төрөлгөн. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар балдардын реанимация бөлүмүндө жаткырылып керектүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Абалы турукташкандан кийин ара төрөлгөн балдарга кам көрүүнүн 2-чи баскычы бөлүмүнө которулган. Бүгүнкү күндө эне жана жаңы төрөлгөн ымыркайлардын абалы канааттандырарлык, ооруканадан чыгарууга даярданып жатабыз, деди шаардык перинаталдык борбордун башкы дарыгери Жамиля Марипова.